Бул жер ушу мен өзүмдүн чакан биологиялык музейим. 7 жылдан бери ушу эмгектенип жасап келген иштерим. Бул жерде чын айтсам эсептөө түрүндө эле чын айтсам анан бирок тирүү жаныбарлар бар, башка өлкөдөн келгендер бар. Андан тышкарда өзүнүн эле ушул Кыргызстандын эле өзүнүн эле жашаган жерибиздин аймактагы жаныбарлар. Буга мага түрткү болгон бул өзүм ушу китептерден окуп жүрүп өзүм таң калчумун да, ушу Кыргызстандан да ушундай бир чоң окумуштуулар чыкса деп. Чарльз Дарвиндей жана башка Исаак Ньютон сыяктуу ошондой бир чоң окумуштуулар чыкса деп өзүм кыялданчумун да, анан эмнегедир чыкпайт деп ойлонуп. Анан эми келечекте Кудай буйрса жаңы ачылыктар жасасам деген максат бар астында. Андан тышкарыда ошол өзүм мектепте окуп жаткан жалпы эже агайларыма терең ыраазычылык билдиргим келет ушул эфир аркылуу. Эже агайлар бар ошон үчүн мени ушинтип окутуп, үйрөтүп ушул нерсеге түрткү болгон. Бул өзү норка, сууда сүзүүчү жаныбарлардын бири. Буну ошол атайын кармап катырганбыз. Катырып бул таштын үстүнө коюп койгон себеби өзүнүн жаратылышына ыңгайлаштырып жасаганда келбети. Андан кийинки болсо бул Кыргызстандын аймагында кезигүүчү жаныбар кашкулак, өзүңүздөр билесиздер, тоодо жашайт. Бул ар кандай доңуздар менен, курт кумурскалар менен, чөптүн тамырлары менен азыктанат. Морской свинка деп коет, деңиз чочколору деп. Колго көнүп. Каяктан алып келдиң буларды? Каягынан таап келдиң? Мына Африкадан заказ берип алып келдик. Өзүм барып алган жокмун, бирок интернет аркылуу байланышып алдырдык. Бул жерде өзүм мектептен көргөн химиялык немелерди, реакцияларды өзүм үйдөн жасап көрөм, ушул жерде отуруп алып. Өзүм кызыгып. Бул жер адамдын эволюциясы деп. Адамдын келип чыгышы ушунчалык ушул күнгө жери кызык болгондуктан анан мен да ушуга кызыгам. Чындап эле маймылдан келип чыкканбызбы же топурактан жаралганбызбы деген ушул диний көз караштан, илимий көз караштан ушул кызык. Баягы 1833 жылдардагы Чарльз Дарвиндин изилдөөсүнөн кийин башка эч кандай изилдөөлөр болбой элек да адам баласы. Ошол адамдын эволюциясы да кызыктырып келет да ошол.